Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын курамы дагы бир депутат менен жаңыланды. Өз каалоосу менен мандатын тапшырган Нурмухаммад Баяхуновдун ордуна президенттик аппараттын башчысына биринчи орун басары Алы Карашев келди. Эксперттер бул окуяга түрдүү пикирлер айтышууда. Алы Карашевдин депутат болушу жөн жерден эместиги жана жакын аралыкта ал өкмөттү көздөй жылат деген эмиштерге жем таштады. Тактап айтканда, партия ичиндеги мындай орундардын жылуусу бийликтин партиянын президенттик шайлоого каттуу даярданып жатканын кабар берет дешүүдө. Бүгін эле Алы Карашевдин ордуна буга чейин президенттин тышкы саясатын көзөмөлдөп келген Сапар Исаков дайындалды. Каналдын баяндамачысы Айгерим Жаныкулда ушул маселенин тегерегинде болуп жаткан талкууларга токтолот. Айгерим, биз билебиз, партия ичинде орундардын алмашуусу буга чейин деле болуп келген, бирок эмнегедир Карашевдин депутат болгону көбүрөөк талкууга жем таштады. Ошентсе да айтсаңыз, бийликтеги башкы партиядагы депутаттар соңку учурларда бат-баттан алмашкандай, себеби мандатын берген депутат 4 ай мурун эле келген эле да. Рахмат, туура айтасыз. 3 ай иштеген Нурмухаммад Баяхунов буга чейин депутат Мээрбек Мискенбаевдин ордуна келген эле. Анын жазган арызы кандай жүйө менен түшүндүрүлөт айтылбайт, бирок өз каалоосу менен мандатын тапшыргандыгы айтылууда. Анткени мында дагы парламентке келип, эл үчүн кызмат кылам деп ант берип, анан убакыт өткөн соң бул кызматты аркалай албагандыгын түшүндүрүп, өз каалоосу менен мандатын тапшырган ушул депутаттардын аракетине анча деле таң калбай калды көрүнөт. Себеби дегенде мындай көрүнүш буга чейин деле болуп келген. Бирок ошентсе дагы саясат талдоочулар ушул бийлик сиресиндеги ушундай орун алмашуулар же болбосо кадрдык өзгөрүүлөр туурасында бул саясаттагы өз ара соодалашуу катары баалашат. Жогоруда сиз айтып өттүңүз, Алы Карашевдин депутат болуусу чынында эле көптөгөн жоромолдорду жаратты. Буга чейин мен белгилей кетишим керек. Кечээ жакында эле тексти жарыяланган жаңы конституциядагы бир пункту эске алганда, Алы Карашев жөн жерден депутат болгон жок деген дагы ойлорду жаратты. Мисалга алсак, министрликке аттанып жаткан депутат өзүнүн мандатын сактай алат деген бир пунктты эске салуубуз керек. Ал эми Алы Карашевдин учурун эске алганда, 3 президентке кызмат кылып, кезинде майлуу сүттүү кызматтарды аркалаган Алы Карашевдин эптүүлүгүн эске алганда, бул депутаттык креслода көп деле отурбайт. Бир аз убакыт өткөн соң дагы жогору тепкичтерге көтөрүлөт деген дагы ойлорун жазышкандар жок эмес. Ушул партиядагы орун алмашуулар деги эле тизме сыяктуу көрүнүштөргө саясат талдоочу журналист Кубан Абдымен төмөндөгүдөй ою менен бөлүштү. Азыркы КСДПдагы өзгөрүүлөрдүн бардыгы келечектеги бийликке ким келе тургандагысына тандоо жүрүп аткандагысы катары караш керек да. Эгерде жаңы конституцияга ылайыктуу бир кандидат табылып калса, 2 милдетти аткара турганга ким жарактуу, кимиси эффективдүүрөөк иштеп бере алат, кимиси көбүрөөк пайдап келет дегенде максатта өзгөртүүлөр жүрүп атат деп айтсак болот да. Менин оюмча дагы ошо акыркы КСДП партиясынын өзгөртүүлөрү ушул багытта партиянын парламенттеги эффективдүүлүгүн күчөтөбүз деген максатта жүрүп атат да. Баса айта кетчү нерсе, баягы журналисттер менен маектешүүнү анча жактыра бербейт деген Алы Карашев менен жогорудагы имиштер туурасында дагы оюн билип көрдүк. Бирок чындыгында телефон аркылуу байланыш алдык. Депутаттын пикири ал туурасында төмөндөгүдөй. Менимче жаңы конституцияга эч кандай тиешеси жок. Бул жана СДП партиясынын тизмеси менен менин кезегим келди. Мен 47-нчи номерде болчумун. Ошол өзүнүн орду менен белгиленген тартипте кезеги менен келип эле ошондон кече күнү мандат алдым. Борборушка комитет тапшырдым. Ал киши менен сүйлөшкөн жокмун, түшүндүрмөсүн уккан жокмун, бирок ошол өз каалоосун арыз түзүлгөнгө борборушка комитет анан мага кабар болду. Кече күнү ошол сиздин кийинки кезек сиздики, кезектеги сиз мандат алышыңыз керек. Анан кече алдым. Эми депутат болуу сөзсүз түрдө кажети бар. Себеби 2015-жылкы жогорку кеңештин шайлоосунда КСДП партиясы жалпы элге тамбыз, ошол тизмесинде мына 47-нчи жолу менен кирген, мен да ошол барып жеринде шайлоочулар менен жолугуп, элге элди күтүп, анан ошонун жыйынтыгынан алып келбедикпи 38 орумдучу. Мен ойлойм, бул депутаттык ошол элдин ичинде болгон партияга, анын ичинде тизмеде болгон, ага чейинч болгон ошого барып текшериш керек. Кажети бар. Айгерим, эми ушундай кадрлардын алмашуусу шайлоого каттуу даярдануу катары бааланып жатканын эске ала турган болсок,
айрым саясатчыларга окшоп оппозицияда калып калбай, 3 президенттин маалында да тең позициясын кармаган Карашев тууралуу азын олак токтолсоңуз. Жакшы болот. Саясатта баралына жеткен Карашевдин кайсы жылдары кандай кызматтарды аркалаганын ар бирине токтолуп кетүүнүн кажети жок деп ойлойм. Ошентсе дагы жергиликтүү бийликти көзөмөлдөгөн бөлүмдөрдө жооптуу кызматкерлерден баштап губернаторлукка чейин ошол эле өкмөттүн аппараты биринчи вице-премьер-министрлик кызматтарды аркалаганын белгилей кетүү керек. Ал эми өзүнүн жеке жашоосу туурасында маалыматтарга токтоло турган болсок, 48 жаштагы Алы Карашев өзү Өзгөндүн туруну. Анын атасы кезинде партиялык кызматкер болуп иштегени жана Акаев учурунда Өзгөндүн акими болгондугу туурасында дагы маалымат бар. Бакиевдин дууру бүткөн соң учурдагы президенттин ишенимдүү кадрларынын бири деп эсептелет. Ал эми мындан тышкары туугандары баласына чейин учурда дагы жакшы кызматтарды ээлегендиги туурасында дагы маалыматтар айтылат. Ошол эле Тышкы иштер министрлигинен баштап улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы өңдүү мекемелерди эске ала турган болсок, айтор Алы Карашевдин айланасындагы имиштер, кептер деген маалыматтарды айта турсак, көбүрөөк убакыт дагы талап кылынат окшойт. Андыктан өзүмдөгү маалыматтарды жыйынтыктап кайрадан кепти өзүңүзгө узатам. Рахмат. Айгерим Жаныкул мандатын тапшырган депутаттардын орун алмашуулары тууралуу кеп салды.